Assalamu alaikum dostlar, кандайсыңар? Бүгүн менден силерге бир окуя, максат коюу. Албетте мен силерге максат коюунун эрежелерин айтпайм. Мен башка нерсени айткым келип атат. Бүгүнкү күндө мына биз жашап жаткан мамлекеттин максаты, анда жашаган жарандардын максаты менен, же болбосо ага салык төлөгөн бизнестин максаты менен төп келеби? Же болбосо тескерисинче, бизнестин максаты же жарандардын максаты өздөрү жашаган мамлекеттин максаты менен төп келеби? Алар максатына жетүүдө кездешкен жерде бири-бирин толуктайбы же болбосо бири-бирине карама каршы туруп калабы? Бул боюнча бир окуя менен бөлүшөйүн достор. Американын раматылык президенти Джон Кеннеди бир күнү НАСА космос учуу жайына барып калат. Ал жерге баргандан шыпырып иштеп жүргөн кишини кезиктирип, андан сурайт: "Сиз биякта эмне кылып жүрөсүз?" деп. Анда ал киши айткан экен: "Урматтуу президент, мен айга, космоско ракета учуруп жүрөм" деп. Мынакей достор, мындан эмнени түшүндүңөр? Негизи ал киши ал жерде жөн эле шыпырып, тазалап иштеп жүргөндүгүн эмес, ал киши ал жерде ошол ишкананын же болбосо ошол өзү жашаган мамлекеттин максатын түшүнүп иштеп жүргөндүгүн, жана ал максатты түшүнүү менен ошол чоң максаттын бир бөлүгү өзү экендигин, жана ошол максатка жетүүдө ал инженер катары салым кошо албаса дагы, учкуч катары салым кошо албаса дагы, ал жерди шыпырып өзүнүн билген өнөрү менен салым кошуп, түшүнүп иштеп жаткандагы бул чоң нерседен кабар берет. Ошондуктан Америка бүгүн Америка болуп отурат. Мынакей бүгүн биздин эң сүйүктүү мамлекетибиз Кыргыз Республикасы өзгөчө азыр аябагандай кыйын акыбалда турат. Көп жылдан бери өнүгө албай келатабыз. Балким биздин ушул максаттарыбыз бири-бирибиздин максаттарыбызга төп келбегендиктен, дал келбегендиктен өнүкпөй жаткандыр. Сиз кандай деп ойлойсуз? Эмне үчүн мамлекеттин максаты өзүндө жашаган жарандардын максаты менен же болбосо ага салык төлөп жашаган бизнестин максаты менен төп келиш керек? Же тескерисинче, жарандардын, бизнестин максаты эмне үчүн мамлекеттин максаты менен төп келиш керек, дал келиш керек? Сиздин максатыңыз эмне? Сиз кандай ойлойсуз? Оюңуз менен бөлүшүңүз.